Сегиз бул Сатурн планетасы, аябаганда чоң планета Юпитердей эле. Юпитер 3 менен 8 окшошуп келет, ошон үчүн 8-чи жылдагылар бар, 8, 17, 26 жылдагылар кирет. 8-чи жылда төрөлгөн адамдар дагы плюста, минуста болот. Плюста болсо 8дер аябай контроль жасашат, көзөмөл. Эгерде 8 көзөмөл кылбаса, дүйнөдө эч кайсы иш болбойт. Администраторлар көп жерде 8дер болот. Ошол жерде гана жакшы иш болот. Анан реалисттер болот булар. Мисалы үчүн 7лер көп иллюзияда жашашат, 1лер баары жакшы болот дей берет да. 8 дагы тубаса лидер да бирдей. Бирок булар идеалист эмес, булар реалист. Бирди жөнүн ордуна коет. Ушул эле сүйлөйсүң, ырларды да айтасың, кыйын сүйлөйсүң, кана акчаң дейт. Бирлердин акчасы болбойт да. 8дер булар материалисттер. Акчаны, дүнүйө, байлыкты контролдогону келген бул ааламга. Булар байлыкта турат. Байлык болбосо, акча үйүндө болбосо, наличка, акча болбосо өтө кыжалат болот 8дер. Алардын аң сезими ошондой скрупулезный болуп, майда чүйдөсүнө чейин карап, реалист болуп, материалдык байлыкты чогултканы келген да. Ошондуктан булар тынбай баш көтөрбөй иштей берет. Аябай эмгекчил болот 8дер, акчаны чачпайт. Биздин башка цифралардын көзү менен караганда аябай сараң деп ойлойбуз. Себеби алар материалдык байлыкты баалашат. Бей коромжу кылбайт да, жөн элечи чачпайт. Анан ошол эле 8 минуска түшүп калганда, анда булар шектенет, эч кимге ишенбейт. Атасына, апасына, аялына, баласына да ишенбейт. Ушу акчам алып койбоду экен, уурдап койбоду экен деп өзү текшерип, кол алдындагыларга жетекчи болсо эч ишенбейт. Бухгалтериясын кайрадан өзү эсептеп, баарын кайрадан эсептеп чыгат. Эч кимге ишенбейт. Анан минуска түшүп калганда булар ушул ишеним деген жок да. Ошондугунан үй бүлөсүнөн көп нерсени бузушат. Себеби булар ишене албайт да. Жубайына да ишене албайт, баласына да ишене албайт. Ишенбеген жерде үй бүлө болушу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн көп нерселерди бузушат. Тотальный контроль өтө көзөмөлгө алып. Эмне жеди, эмне ичти, жөн тамак ичип атса да, аягына чейин ич мынаны, азыраак ич, көп ич, башыңа кийип чык, эшикти жап, убагында кир, кайка чыктың, кайсы машинага түштүң, акчаңды эмне кылдың, өзүнүкүн эле эмес, элдин баарынын акчасын текшерет да. Анан ошонтип берип, алар эрте эле инсультка кабылып калышы мүмкүн. Себеби 8дердин аң сезими 24 саат бою иштейт, эч дем албайт. Ошолду эсептеп турат да, баардык нерсени, элдин акчасын, өзүнүн акчасын, бүттүн акчаны эсептей берет. Ошентип атып мээге күч келет. Булар контролдон кой бериш керек. Адамдарга ишенгенди үйрөнүш керек. Булар адамдарды бөлөт, башка сандарда эле кембагал бай деп бөлөт. Результат чыгарат, результаты жок адам деп бөлөт. Эгерде результаты бар адам деп бир иштен майын чыгарат экен, результат кылат экен, акчасы табылат экен, бай экен десе, ошол адамга аябай жакшы мамиле жасайт. Анан результат чыгара албаган адам болсо, кембагал болсо, аны адам катары көрбөйт 8. Күйөөсү болобу, жубайы болобу, баласы болобу, ошондон талап кылат. Баласы болсо жакшы окусун, медаль алып келсин, иштеп акча алып келсин. Аялы болсун, күйөөсү болсун, чоң акча алып кел. Бүгүн эмне иш кылдың дейт. Анын башы ооруду, кыйналды, аны менен иши жок. Канча акча алып келдиң? Акча алып келбесе, результат жокпу? Болду, ал өлсөң да ошону кылыш керексиң дейт да. Ушунчалык. Ошон үчүн 8дер дагы трансформатор, материалдык байлык боюнча трансформатор. 8дер дагы көпчүлүк жактыра бербейт, бүтүндөй баардыгы эле. Анткени алар тамашаны түшүнбөйт 8дер. Кайгы капалып келет көпчүлүк адамга. Дайыма мына жер быршып калат. Деп эле акча эсептеп эле акчаң каяка кетирдиң, эмне кылдың, акчаны эмне кылдың, элдин баарын ушинтип каңгурууй берет, анан иште дей берет да. Өзү дагы дем албайт, өзү дагы иштей берет, башканы да эзе берет. Башкалардын организми ага ылайыкташкан эмес. Мисалы үчүн 6 көп иштесе ооруп калат, ал чарчап калат, ал андай эмес. 3 отуруп алып акылы менен, энергиясы акылына кетет, анализге өтө чоң нерселерге кетет. 8 өзү карагандай кара жумуштун баардыгын иш кылган сайын ал ачылат. Өтө акылдуу болот. Өзүнө теңеп, бар жогун иште дей берип, баарына жаман көрүнөт да. 8дер баардык ишти майын чыгарып кылган, жакшы кылган да адамдар.
байлыкты жакшы көргөн адамдар байлык кармашат, тутат, бирок кийин мамиле кура албагандыктан, эч кимге ишенбегендиктен байлыгынан азап чегишет. Тиги байлыгым какта калды, бул жакта эң көп недвижимость жерге байланган 8дер болот. Жери көп, үйү көп, бирок ошолор менен жалгыз калат да. Мындай адамдардын көңүлү менен эсептешпей атыпчы. Кырс мүнөз болушат. Кырс мүнөз, өтө кырс мүнөз, мындай эмгекчилди жакшы көрөт, түп-түз бетке айтат да, бетке чаап сөйлөп коет. Ошондугунан көп адамдар жакпайт да андай мамиле. Баары эле тилинен кетип атпайбы? 8 дагы ошондой да. Ошого 8 адамдарды бөлбөш керек. Бай кедей результат берет, бербейт дебей. Баары эле утурумдук 8дер мисалы байлыгына ишенип, байлыгына таянып кесир сүйлөп алышат да. Өтө байлыгына ишенип алышат. А бай мактанса бир жуттук деген макал бар. Бир пандемияда бир эмеде эле ордуна келтирип койду Кудайым. 8ди Кудайым байлык берип сынайт да. 3кө мисалы үчүн билим берип сынайт. 6га дагы байлык берип, комфорттор түзүп, аябай белектерди берип сынайт. 1ге бийлик берип сынайт. 2ге аны аябай жакшы түшүнүп, көзүн карап турган досторду берип сынайт. Ана баары мени түшүнө берет деп эле өзүнөн кетип калат 2 дагы. Ар бири ошол жерден кетет да. Кайсы жери күчтүү болсо, ошол жери алсыз жери. 8 ушундай. Сүт сай илими бул жаңы илим. Ар бир үй бүлөгө, ар бир жанга керектүү илим. Бул 0,01% эле сиздер уккан. Ушун менен чектелбеңиздер. Ушундай эле экен деп ачышпаңыздар. Сүт сай илиминин чеберлери Кудай кааласа Кыргызстанда 100дөй болуп калды. Интернетке кирип жазыңыздар, сүт сай чебери, кыргызча сүт сай десеңиздер чыгат. Чалып, өзүңүздөр байланышып консультация алсаңыздар, өзүңүздөрдүн энергияңыздар жөнүндө өтө так маалымат аласыз. Бул үстүрттөн гана айтылган билимдер. Муну менен чектелбеңиздер. Анан Кудайым буйрса, эгерде сиздерге кызык болсо, керек болсо, биз сүт сайдын миссиялар жөнүндө адам 33-тен кийин кантип өзгөрүп калат, кантип жашайт, ошолордун баарын маалымат беребиз. Кызыккандар табышат. Сүт сай деп жазсаңыз баардык жерде бар.